Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz sizlerge bugün sunuştaçu temamız bul Nuraqtın nuskalары деп аталат. Елибизге бүгүнкү күндө сиңип кеткен улуу тоолор деген күйүңүз бар эле сиздин. Ошонун жаралыш тарыхын, таржымалын айтып, анан бул тоолорду, улуу тоолорду элге арнап койсоңуз. Бул улуу тоолор деген күйү 80-ci yıllar пайда болду. Ошол жылдарда кыргыздын рухуна, адат салтына, тилине советтик саясат катуу таасир тийгизип турган кесел эди. Бишкекте орусча сүйлөбөгөн инсан окууга кире алчу маселе, жумушка кире алчу маселе, муну ушундай. Анан ушул улуу тоолор өзүмдүн кайрылуум сыяктуу. Эми негизи ал болбогондо деле кыргыздын жашоосу жеринен, нугунан Кытай тарыхында Алашшаң, Иншаң, Яншаң, Саяншаң, Шаң деп илгери тоону биз Шаң деп атачу экен аталарыбыз. Ореги Бадакшан деген тиги Тажикстанда тообузда туруп атпайбы? Ошо Тажикстанда кыргыздардын мекенинде Кытай инсандар аяка барган эмес. Бийлиги да жеткен эмес, өзүлөрү да жеткен эмес, бирок ошол жерде Бадакшаң деген тообуз турат. Демек ошол Шаң деген биздин тоо деген сөзүбүз экен, эң байыркы. Бул Кытайдан эмес, бизден эле өткөн сөз го анда Шаң деген. Шаң деген ошо Сагынбай Таятамдын сөзүндө дагы, манасында дагы ошентип айтат. Тура турсун аңуулап, Арстан Манас баатырың Таңшаң ошо тоонун кашында дейт. Таңшаң деп ушу биздин тоолорду Таңшаң деп атаптыр. Сагынбай Таятам. Анан тиги ың деген тамга жок да орусча, ошон үчүн анан айласы жок сөздүн аягын жумшартуу үчүн Таңшаң, Тяншан кылып ошентип мягкизине кошуп таштаган да. Бир жерде мен дагы ошол Соңкөлдүн тоолорунун арасында төрөлдүм. Атамды, Байкуш атамды ошол кулакка тартабыз дегенде Соңкөлдүн тоолорунун чытырмандарына кирип, эң ядан бара албаган тоолордун арасына ош жерге үй бүлөсүн көчүрүп алып, анан ошол жакта мен төрөлүп, анан ошол жарыкчылыкка келгенден баштап баягы аскаларды жаңырткан улардын үнү чуу деп баягы улардын үнү чыкканда аскалардын баары тең чуулдап чыгат да. Ошолор акылыма, эсиме катуу таасир этер эле. Улардын үнү бир керемет өзүнчө. Баягы тоонун арасында радио деген ал убакта жок. Ал эмес киши жок. Жалгыз үйбүз. Улардын үнү катуу таасир этер эле. Анан жана күйүмдүн башында жанагы өтүп коюп аткан жерлеримде ошол улардын урны деп аткан жерлерим ушул улардын ышкырыгын имитировать этип атпайбы мындай кичине. Анан ошол тоолордун кереметин, тоолордун сыйкырын ата-бабаларыбызга ата-бабаларыбыздын тоого болгон арзуусун, сый-урматын ушул улуу тоолордун жанагындай советтик саясатка камалып турган элди ошол убактагы абалдардын баары жан дүйнөмдү кандайдыр ушу 80-ci жылдары катуу ойлондуруп аткан кез. 83-cü жылы жаздырдым мореги биздин радионун алтын казынасына. Ошондон бери карай тынбай ушу телевизордон, радиодон тынбай берилип келе жатат. Эл журтка ушул жагат экен деп ойлоп калдым. Анан азыр эми бул күйлөрдү укканда, бул мен чыгарбай эле бир өзүнчө чыккан күйлөр сыяктуу, Элдик күй сыяктуу, элдик күй сыяктуу болуп, ошо эл менен кошуп коям мен дагы. Анан азыр эми өзүң айтып аткандан муну чертип коеюн. Бул улуу тоолор менин дүйнөгө көз карашымдын, дүйнөгө болгон табитимдин, туюмумдун күзгүсү десем да болот да.
Мұны ұққан адам нұрақтықы деп ойлауы мүмкін. Қайсы бір ата-бабалардан қалған ұлы дастанды қайра жаңырып шығып атауы деп ойлауы мүмкін. Шоны бір қоштық жігіттерден ұқтым. Жылқычы жігіт екен. Ошқа барып қалсам, ошта бір концертіме атайын алыстан келдір. Анан айтып атады. Тон башын жылқы қайтарып жүрсем, үйде атам спидалы қойып атады дейді. Советтің жылқы. Анан ушу күй жаңыр атады дейді. Ушу күй жаңыр атады дейді. Көңілім шунчалық алып ұшқаннан ошол атымдын жығыларына қарабай тикилди чымкылды чаап отуруп анан үйгө жетмей күйгө жетип ошол үйдө күйүнүн аяк кайрыктарын угуп калдым дейт. Анан ошол бул күй азыр жаралган күй эмес, бул качандыр бир заманда өтө бир акылман пайгамбардай болгон аталар жаратса керек деп ойладым дейт. Анан карасам сиз чыгарып турасыз, сиз жөнөкөй эле киши турбайсыз дейт. Эми бул биз анча-мынча кулагыбыз чалып калганы бар. Туран деген күйүңүз бар сиздин. Эми бул ушунун өзөгү кайда жатат? Эми бул мен жана тарых менен алектенип бир тарых китеп жазам деп ошентип жүрбөдүм беле. Өзүңө чек-чекесин баягы доорайынан чекесин айтып өтпөдүк беле. Ошол иликтөөм боюнча биздин бабаларыбыздын жазмаларында ушундай даректер бар экен. Нух пайгамбардын баягы топон суудан аман калган. Эми топон сууну тиги Оксфорд университетинин окумуштуулары изилдөөсү боюнча мындан 160 000 жыл мурда жерди суу каптаган деп бир аз ооп калган үчүн муз каптаган бөлүгүнө күн тийгенден анан эрип жерди суу каптап калган деп айтышат экен. Анан баягы кайра башынан баягы түндүк жагына кайра муз топтола баштагандан анан суу тартылып жер ачылып анан кийин ошентип кайра материктер ачылып анан адамдар отурукташкан деп. Ошол 160 000 жыл мурунку Нух пайгамбардын Хам, Сам, Яфас деген 3 уулу бар деп айтылат. Ооба, бул Санжырада айтылып жүрбөйбү? Санжырада айтылат. Ошол Яфастын
уулдары экөө болгон, улуусу Ари болгон, кичиси Турани болгон деп ушинтип жазышат экен аталарыбыз. Анан мен дедиги биринчи жолу Германияга Кыргызстандын күндөрү болуп Көлн шаарына 93-жылдары барганда орусча сүйлөгөн баланы кишиникине барам десем, анан ошол орусча сүйлөгөн тарыхчыны үйүнө алып барып атышпайбы? Немистер ошол жака чакыргандар. Анан ошол тарыхчы жигит Петроградда тарых илимин издеп жүрүп жаңы келген экен. Ошол Өзү немис. Немис. Анан силердин тарыхыңар кандай айтылат десем, ошол айтып атпайбы? Биздин тарыхыбыз Алтайдан башталат дейт. Сибирде болгон дейт биздин аталарыбыз. Анан Сибирден биздин доордун алдыңкы жылдарында Кытай бетине түшүп, анан согушка оголаңынан Памир көтүп, анан Памирден согушка оголаңынан тиги Донго барып, анан ал жерде Гот деп аталат экен, алардын ошо Дон боюндагы элдик аталышы. Анан согушка оголган анан азыркы мекенибизге келгенбиз деп ушундай айтышат. Анан ошол Ари, Турани экөөнүн тилдик айкаштыктары көп болот экен. Мисалы үчүн биз кут дейбиз, алар кут дейт. Анан жакында бир гестке чыгыптыр, биздин бир кыргыз жигит ошол герман тилин окуп, анан диссертация жактап, анан ошол жактан кандидат болуп Көлндө жүрүп келген экен. Ошол жакта сакталган готтордун китептерин аңтарсам 500ден ашык сөз беймарал эле табылды. Биздики менен тектеш бирдей айтылган сөздөр. Эми 500 сөзү биздин сөзүбүз менен айкашкандан кийин анан биздин бабаларыбыздын ошол санжасына, тактыгына ошончо там берип анан ушул күйүнү чыгарып атам да. Туран деген Аридин иниси экен да көрсө биз ошо Турандан тарап турабыз да. Бирок дүйнөнүн туткасы Турандын колунда болгон экен. Арилери эми 300 жыл болуп калды го кичине адамзат коомунун алдына чыкканына. Ошентип бүгүнкү күндөгү бүгүнкүгө чейинки адамзат коомунун өнүгүшү, пайдубалы ошол биздин Туран элдерине байланыштуу болгон экен. Ошон үчүн анан Турандын арбагына арнап Туран күү деп чыгарып атпайбы?
Кем болбоңуздар аба. Мына бул Туран атамдагы арбагын козгодуңуз. Албетте бизде бүгүнкү күндө көп нерсе айтылган нерселердин көбү жомок деп ишенбей турбайбызбы? Ооба. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге Нурактын нускалары деп аталган атайын чыгарылышты сунуштадык. Кудай буйрса дагы далай рет ушул эл эркесине айланган Нурак аба менен болгон баарлашуу аркылуу бул кишинин жан дүйнөсүндө катылып жаткан сырларын чуап чыгарбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.